Окуяны видео менен көрсөтүп эмес, сөз жана үн менен жеткирген радио журналист Кадыр Калиловдун турмушу радио менен тыгыз байланышкан. Бул тармакта иштегенине 40 жылдын жүзү болду. Бул жылдар аралыгында көптөгөн уктурууларды алып барып, коомдун жакшырышына салым кошуп келет. Эмгегинин акыбети кайтып, маданиятка эмгек сиңирген ишмер жана башка сыйлыктарга татыган. Албетте бул ар бир кесиптин эмеси бар, мындай күйшүгү бар, жоопкерчилиги бар, кубанычы бар дегендей. Ушул жылдар аралыгында мен ошонун баарындай баштан кечирдим деп айтсам болот. Анан эми баягы бар мезгилге жараша экен, мурун биз чаштык редакциясын иштеп жүргөн кезде бизде азыркыдай диктофон деген кичине аппаратура жок болчу. Ал кезде 10 килограммдык репортер 5, репортер 6 деген аппараттар болчу. Ошо 10 килограммдык эмени көтөрүп алып, анан резканын райондорун кыдырып чыктык да, жаным асыл командировкада болду. Ошурда мен негизи баягы биздин өлкөдөгү республикабыздагы мамлекеттүүлүктөгө негиздеген чыгаан көрүнүктүү мамлекеттик коомдук ишмерлер жөнүндөгү уктурууларды даярдаймын. Кыргызстанда алгачкы радио уктуруу 1931-жылы негизделип, маалыматтык кабарлар окулуп баштаган. Ал кезде мамлекетибиз СССРдин курамында болгондугуна байланыштуу алгачкы уктурууларда Советтер Союзуна тиешелүү жаңылыктар берилип турган. Ал эми бүгүнкү күндө радионун мейкиндиги кеңейип, ар тармактагы программалар берилип, калктын калың катмарына сиңип турган чагы. Улуттук радио бул мамлекеттик саясаттын негизги күчтүү куралдарынын бири болот. Кыргыз радиосу бул барышында бир жыштыкта, бир эле багытта болчу, бир эле радио болчу да. Ал эми 2000-жылдын башынан тартып 3 радио багытка бөлүнгөн. Бул саясий экономикалык, андан сырткары адабий музыкалык, анан жаштар музыкалык болуп жанрдык багытта. Ошол багыттардын баардыгы ушул мамлекеттик саясатты көтөрүүнүн негизин көздөйт. Кыргыз радиосу угармандарга адабий, руханий байлык тартуулап келет. Андагы алгачкы уктуруулар далекүнчө угармандарына алсатпай, аларга ырахат тартуулоо менен алек. Таңдан баштап биз ушул майрамдык уктуруулардын баардыгы бүгүнкү күндүн урматына деп жалпы өзүбүздүн кесиптештерибизди жана ошондой эле башка радиолордун да кесиптештерин чакырган майрамдык уктуруулар көбүрөөк орун алат. Анткени жаман жакшы 90 жыл деген бул чоң карыянын акыл токтоткон, көрөңгөсү бар, акыл калчаган, баардык нерсени билген өзөктүү карыянын бейнесиндеги радио да. Ал эми КТРКнын курамындагы биринчи радио бүтүндөй Кыргызстандын аймагына маалымат таркатууда зор мүмкүнчүлүгү бар бирден бир радио. FM толкундарынан тышкары интернет жана спутник байланышы аркылуу реал аудио режиминде техникалык мүмкүнчүлүктү пайдалануу менен Кыргызстанда жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө жашаган 6 миллиондон ашык адам бул толкунду кармай алат. Эми бүгүн 7-май, бирок биздин күнүбүз мындай бир өз баягы жумушчу маанайда өтүп атат. Албетте 7-майга биздин биринчи радио өзгөчө бир маани бере турган күн, анткени биздин радиобуздун 90 жылдык тарыхы бар. Бул жагынан туура санай албай калдыңыз. Ийгилик каалайлы, бүгүнкү күнүңүз көңүлдүү өтсүн. 11 сааттын 20-мүнөтүндө мыкты музыка менен программабызды уланталы. Кыялдар орундалат деп угармандарына жагымдуу маанай тартуулаган Мен Кыял FM радиосунун диджейлери бүгүнкү майрамга өзгөчө даярданышкан. Радио күнүнө карата угармандарынан куттуктоолорду кабыл алышат. Биздин уран кыялдар орундалат. Демек бул нерсеге аябай ишениш керек. Кыялдар чын эле орундалат. Менин дагы жаштыктагы бала кездеги кыялым болчу. Бул нерсеге аракет кылдым, анан жеттим. Буйруса алды дагы кыялдарым дагы орундалышына ишенем. Эң негизгиси бизде кыялдар орундалат. Анан бүгүнкү күндүн эсебинен майрамды белгилеп жаткан ар бир кесиптешибизге майрамыңыздар куттуу болсун деп айтабыз. Ошол Мен Кыял FM радиосунда кыялдар орундалат. Азыркы убакта Кыргызстанда 50дөн ашуун радио станциялары иштеп келет. Интернеттин кенен жайылышында деле радио маалымат алуунун ишенимдүү жана өзгөчө айыл жергесинде, алыскы аймактарда негизги булак болуп келет. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.